Урматтуу Алмазбек Акынжанович, бизде Кадамжай районунда Майдан айыл өкмөтүндө Саид Байими атындагы орто мектеп курулганда, бул мектеп 160 балага ыңгайлаштырып курулганда, бул мектепке кошуна Марказ айыл өкмөтүнүн 4 айылынын окуучулары келип окуйт да. Азыркы учурда окуучулардын саны 500дөн ашып кетиптир да. Ушул Акимбек айылына Саид Байими орто мектебинин жанына жаңы мектептин имаратын куруу өтө зарыл болуп атат да. Экинчи маселе, ошол эле Кадамжай районунда Кызылбулак айылы бар. Кызылбулак айылындагы Кызылбулак орто мектебинин спорт залы жок. Кандайдыр бир себептер менен спорт зал салынбай калган экен да. Ошол эле учурда ашкананын фундаменти курулуп, актовый залдын фундаменти кошо курулгандан ошо бойдон токтоп турат да. Биз эми окуучуларыбызга жакшы шарттар түзүп беришибиз керек да. Биз эми азыр жакшы эле заманда жашап атабыз. Ушул үчүнчү маселе, Кызылкая шаарында номер 1 Карбышев атындагы орто мектеп, бул мектеп 1936 жылы курулган экен. Бүгүнкү күндө окуучулардын саны 1388 окуучу окуйт экен. Бул имараттын өтө эскирип, авариялык абалда турат экен да азыркы учурда. Же капиталдык оңдоо иштерини бүтүрүп беришибиз керек, же жаңы имаратты салып беришибиз керек да. Ушул 3 маселе боюнча тиешелүү жетекчилерге протоколдук тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. 4-ncü маселе бул да ошол мектеп көйгөйү да. Айдеркен шаарында номер 19 Садыков атындагы орто мектептин полдору чирип, жараксыз абалда экен. Бул мектепте бир 2000ге жакын окуучу окуйт да. Ушул мектепти да капиталдык оңдоо иштеринге тапшырма берип койсоңуз, полдорун алмаштырып, 2 жылга бир титульный тизмеге киргизип, жардам берсек жакшы болот эле. Андан тышкары, урматтуу Алмазбек Акынжанович, биздин айдоочулар Бишкектен Ноокатка барса бир азап менен барат да. Ноокаттан Кызылкаяга барыш үчүн дагы бир азапка учурашып атат да. Бул биздин Ноокат жолу качан жасалат? Ушуну бир катуу бир тапшырма берсеңиздер, эртерээк баштап, ушу жолду бүтүрбөсөк, биздин ушул Баткен областы, Ош областынын кошуна мамлекеттердин жүргүнчүлөрү, жарандары бир абдан кыйналып атат да. Ушу тууралуу тапшырма берип койсоңуз, рахмат.